Assalamu алейкум жигиттер. Кандайсыңар? Иштерде соол жакшыбы? Барсыңарбы, амансыңарбы? Жаңы күн, жаңы дем, жаңы мотивация, жаңы проблемалар. Жүдөйбүз, какайбыз, иштейбиз, акча табабыз дегендейчи. Короче, ар бир күн новые возможности дейт го орустар айткандайчы. Жумушка чыгып атам, акырынданчы. Жумушка чыгып, буюрса азыр эме кылып атам. Камрини өткөргөнү баратам. Toyota Camry'ni өткөрүүнү. Ато өткөрөйүн десем, выходной болуп калган. Выходной күндөрү мен таксопаркта болбойм. Понедельник, пригонит, кечээ понедельник болчу, бүгүн уже вторник болуп калды. Понедельник күнү унутуп калыптырмын мен вообще. Эстен чыгып кетиптир кечээ күнү. Ошол съемка кылып жүргөм да жана. Мен детейлинг центр тарттым го, Абай Исмаиловдучу. Ошол жакта кечке ошол жакта жүрүп, анан саатты карасам уже 5 болуп кетти. Тияк болсо 6га чейин эле принимать этет да машиналарды. Ошондуктан жетишпей калгам. Азыр болсо ошол Камрини өткөрөйүн деп бардым. Как М8 жүрөм. Тариф бизнес, бир дагы минивэн премиум ала элекмин жигиттер. Эгер кызыккандар болсо. Короче, путевка, эч бала жок деп койго. Гактан сразу Камриге переход. Эмес жакшы экен да, кондиционерин иштеген жакты да магачы өтө эле. Прям четко работает деп койлом. Муздак кылып. Терезенин ичине арча болбосо. Тура берип эмне чаң басып кеткенби? Короче, азыр билесиңер эми. Путевка эчтеке жок. Кудай өзүң сакта гаилерден деп туруп апарып тапшырып бериш керек. Ата надоел ужечи мындай. Ар эмес, же рыба эмес, же мясо эмес, короче. Айдалбай эле турду, канча 4 күн турду, 5 күн туруп калды. Азыр апарып берип кичине кулак менен тынчыраак. Мындай бирдеке бүтпөй туруп калса бермес болуп кыжалат боло бересиң да. Так, жигиттер, мен силерге бир пайдалуу бир маалымат берип коеюн. Эгерде трудовой договор менен кайсыл парк менен иштешти билбей атсаңар, мен силерди Келечек таксопаркына чакырам. Анткени Келечек таксопаркта 300 рубль суткасына алат дагы, ар бир заказдан 2% комиссия алат. Ал эми парковый самозанятый болуп иштейм десеңер, ага 1%, без самозанятости иштейм десеңер дагы андай дагы жолдору бар. Жанакы -15 алып берет. Иши кылса 4 варианты бар. Телефон көрсөтүлгөн телефон номерлерге байланышсаңар, диспетчерлер кандай документтер керек экен, ошонун баарын маалымат берип силерге тактап берет. Трудовой договор болсо 1 жуманын ичинде даяр болот, офистен барып алып кетсеңер болот. МВДнын бардык сайттарында болот. Бүт бара официалдуу, оригинал, эч кандай жасалмасы жок. Диспетчерлер эртеменки саат 6-дан түнкү 12-ге чейин силер менен байланышта, таксиге керектүү документтерди чогултканга да жардам берет. Ошондуктан Келечек таксопаркка кошулабыз да, биргеликте чогуу иштейбиз жигиттер. Камри есть, Камри экен да жигиттер, по-любомучу. Өткөн кроликте айтып атпадым беле, Москвага ушунча жүрүп Камри айдап көргөн эмесмин депчи. Анан жана убийца Камри, Черри Ариза 8 деп кайсы эме менен, основываясь на какие факты айтып атат билбейм жигиттерчи. Өткөндө такси чакырып Черри Ариза 8 менен кеттим го. Сумка вообще өлүп калган, жесткий. Базар жок, жанакындай күйүп жанып аркы беки болгон коздуктары менен. Плюс болбосо атакында по вождению. Азыр мен өлүп калган, чачырап калган Камрини айдап бартам. Итог кайфую да. От процесса. Вай, ёкараны бабай, өтүп кеткен турбаймынбы тияктан. Ушул жерден эле адашып берем да постоянночу. Силер менен сүйлөшүп баратып, тиякты карабай калыптым, өтүп кеттим. Да, жигиттер, Камрини өткөрүп келдим. Камрини өткөрүп келип, кайра какты келип оталгызды. Сыртын мен кече жуубай койгом да. Эртең менен кыйраткансып таң атпай эмеге чыгам депчи. Мойкадан жудуруп алам деп.
ичин мындай эле влажный уборка кылып койгом. Анан эң кызык могу зарядка турбайбы жигиттер. Мындан, короче, узун 4 метр, почти 3 метрлик зарядка бар болчу мендечи. Ушул жерге сайып коюп койгом, анан кийин. Помню да, бир парочка отурганда, отуруп эле түшүп баратканда, сүт деп зарядка суруп атканы болгон, анан өзүм ушуну суруп атат го деп түшүп баратканда да көзүмдүн кыры менен карасам, блин, ичимен ойлоп койгом да. Блин, өтө менин проводум окшош экен депчи. Көрсөм менин проводум көтөрүп түшүп кетип калыптыр да. Андан кийин кечки саат 10дордо билип атпайм ба менин проводум экенчи. Анан Яндекске жаздым, блин, ушундай мен проводум көтөрүп кетип калыптыр десем, ооба пассажир, короче, заявка таштапты, провод көтөрүп кетип калыптыр мында. Анан тиге чалдым мени. Кавказ улутундагы эме болчу. Дагестанецпи же чеченецпи билбейм, ушул Кавказ улуты да. Чалсам, блин, ооба көтөрүп кетип калыптым, чё стоит дейт. Анан мен Лукойлдан билейин да, Сачняга алгам да. Лукойлда билесиңер, баалар кандай турат. По-моему, 1.000 алгам да, 1000 рубль которуп кой десем. Да, брат, перекину дептир, ошо ойдон. Жок ал, которгон да жок эчтеке. Чо там, жигиттер, могу кадр кандай чыгат экен, прям сон болот экен, маяктан мындай таксометрда көрүнүп турабы дейм да, кечиндечи. Мен ойлоп атам, кечинде ушундай эле кылып установка кылып коюп тартамбы депчи. Пассажирларга деле эметпесе керек, мешать этпейчи. Бул машинанын биринчи эле минусун таап чыктым, жигиттер. Эме экен да, азыр могу катуу давление менен урганда эме болуп суу кирип атпайбы ичине-чи. Короче, могу үстүнүн баары суу болуп калыптыр да, блин, темир. Жана напор менен атканда бетиме суу чачырап кетсе болобу, блин. Вроде до конца эле жабылыптыр. Уши көтөрүлүп калып аткан турбайбы? Мындай. Мен жаппай койгон турбайм до концачы. Тиңдер ачылып калыптыр. Мындай бир положение менен жабылбайбы? Мактан настройкасынан таап чыгаттырбыз да. Ассаламу алейкум, жигиттер. Туугандар, кандайсыңар? Иштерде сол жакшыбы? Дагы жолу учурашып коеюн силер менен. Ато берки Камринди өткөргөндөн кийин бир 2-3 күн өтүп кетти го дейм. Ошондон бери роликтин уландысын эми тартып атам да. Ага чейин берки роликти тарткам, жанакы детейлинг центрден канча киреше тапса болот, кандай кылып ачса болот деген жерлерденчи. Бизде эми ушундай роликтердин ортосу тиякта, жарымы тиякта, анан 2-3 күндөн уланып кетебиз, тиңип кетебиз, мүнүп кетебиз. Короче, кээде мындай план менен болбой калат да. Ошондуктан берки ролик мындай көптөрүнө эле жакты окшойт, бирок просмотрлар кичине эмес, эми жакшы эле аз болуп калды, бирок комментарийлерди кирип окусам, вроде баарына эле кызыктуу болуптур, баарына эле жагыптыр көргөн адамдарга. Ошондуктан мындай лайктан басканды унутпагыла, жигиттер. Каналга катталганды да унутпагыла. Эми ошондой эмедеги форматтагы видеороликтерди анда-санда тартып, эми хотя бы бир ай дебедимби, бир жумада бир ролик, ошондой бир роликтен киргизип турганга аракет кылабыз да. Азыр мен мындай пландарым, ойлорум боюнча алдыда дагы бир 3-4 бир ниша бар. Ошолорду тартып киргизсем болот. Андан кийин уже эмелер түгөнүп калат. Кандай нишаны тартыштычы. Эми тартышко любой тема чыга берет дегилечи, просто ошол роликке катышып, ошол иштетип аткан жумушун бүт баарын ачык айкын айтып бере турган, абайдай кылып айтып бере турган адам керек да. Ошондуктан дайыр жолу кайталам, жигиттер. Эгерде Москва шаарында же болбосо Московский областьта мындай бизнестериңер болсо, чакан болобу, чоң болобу айырмасы жок.
эгер бүт барымда ачык кылып көрсөтүп берем, бүт расходторун, доходторун баарын көргөзүп берем десеңер, YouTube каналда көрсөтүлгөн телефон номерлерге жазсаңар, ошол жерден байланышып барып тартып кетебиз. Жумушка жигиттер кечинде эле чыккам. Кечинде канчада чыктым мен? Биринчи заказды канчада алып турмун айтайынбы? Биринчи заказды болсо биз деген саат 21:53'te алып турбуз. 21:53'te алганбыз, саат 12'ge чейин ровно 5007 рубль иштептирмин. 12'ден кийин болсо 5843 рубль болуптур. Ошондо баардыгын кошкондо азыр 10843 рубль болуптур. Бирок бул эме болуп кетти, фарк болуп кетти да жигиттер, мындай жакшы заказдар арка-аркасынан мындай Кефтерда нормальный 1.48, 1.70 менен 1.200 заказ кармап калып эле ушундай бат-баттан эме көтөрүлүп кетти. Ага чейин болсо, күндүз 12 саат иштесем, 14-15 миңге араң барып аткан да доходчу. Ошондуктан азыр гак боюнча гакты айдап жүргөнүмө канча болду айтайынбы? Гакты алганыма ровно 5, бүгүн 6-чы күн башталыптыр мына жаңы. Бүгүн 12 июнь, пятница, День России. Бүгүн жумуш кечинде өтө жакшы болуш керек. Кечиндеби, күндүзбү чыгып жумуш жакшы болуш керек деген расчет бар менде. Гакты айдап атканыма бүгүн 6-чы күн болуп атат эми, хотя бы бир 15-20 күн айдаш керек да, буга мындай бир определенный бир результат чыгарыш үчүн. А так азыр мындай предварительно айтып коеюн. Эгерде ким мындай ушул гак алам деп ойлонуп жүргөн болсо, мындай не советую, эгер 7000ден аренда болсочу, меники 7000 аренда. Бензинди дагы кичине мындай жакшыраак ичет экен. Короче, мындай кыскача айтканда, биринчи эле 11-12 миң расход да, 7000 аренда берсеңер, 3000 бензинге берсеңер, тамак аш, суу, пу артып бергеңер менен 1,5 миң минимальный бар да. Ошо менен 11500, 12 миң өлүп кетсинчи, 12 миң расход деп эсептеп койгула да, 12 миңден ары тапканыңар чистый доход. Ошондуктан мен кыйратты эле эчтеке таба элекмин жигиттер. Ошо аренданы жаап атам, бензин куюп атам, тамак ичип атам, анан чөнтөккө бир 2 миң, 2,5 миң рубльдан деле ашыра элекмин. Бүгүн тырышып эметип атам, иштеп атам. Ошондуктан гак боюнча кичине бүтке дейин айтайын. А так эң эле бир плюс черин айтайын силерге гактын. Бул өтө мындай жеңил жүрөт экен да машиначы. Жеңил машина айдагандай эле экенсиң, мындай. За рулем дагы көп чарчабайт экенсиң. Тартышы деле жакшы экен, мындай маневр деле жакшы экен, жол кармаган деле жакшы экен, мага жакты. Анан мындай анча-мынча коробка тупитети, мындай электроника жагы, шумкасы, анча-мынча жерлери бар экен, базар жок. Бирок плюстарынан пока ошону эле айта алам. Всё, жигиттер, ишти кылабыз. Бүгүн пландар боюнча бир түшкө чейин жумуш кылабыз дагы, анан түштө барып жатып, кайра кечинде 7-8дерде кайра атып чыгабыз. Буюрса 9га чейин линияга чыгып калыш керек да. Шелепихинская набережная заказ алдык, жигиттер. Бутлеровадан. Прям шлагбаум труба. Ачат болду экен, интересно. Өлүп кетти. Да, подъездни указывать этип койгонун айтпа. Здравствуйте. А извиняюсь, с животным нельзя? Я не знал, что надо было указывать. У меня и без этого вообще на пыль, на шерсть, уже очень жесткая аллергия. Не такая, что шерсть. Я понимаю, но тем не менее надо было указывать. Там есть специальная опция, которую можно животным. Он без волос, вообще без волос. Только этот в руках держите, пожалуйста, чтобы я... Он вообще не прыгнет с сиденья с моих колен, я обещаю. Спасибо. Пожалуйста. Так, у вас Шелепихинская, да, набережная? Да. Место. Я вам больше скажу, если вы наслышаны о чихуахуа, увидите этот чихуахуа и захочется чихуахуа.
У меня уже 6 человек сегодня в ресторане его увидели, я его привела на работу. Ага. Мне говорит, это реально чихуахуа, он же не лает и не кусается. Я говорю, да. Вот он вообще лежит на месте, вы ему говорите место, а он на месте. Вы его дрессировали? Я говорю, вообще ни капли. А вы видели вот это видео, где в Инстаграме тоже, по-моему, чихуахуа? Которое злое, Да. Да. Что люди гладят и У меня выборочно, когда-то да. было, то есть у меня вся семья как будто бы помешана на чихуахуа. Можно немножечко разблокировать? Да, конечно. Я чуть-чуть. Все, прекрасно. Вы не будете против, если у вас одну бутылочку? Да, берите, конечно. Спасибо большое. Точно? Да, это Всё, как бы прекрасно. для вас. Спасибо. Пожалуйста, всего доброго. До свидания. Собака вас не побеспокоила, все хорошо? Да, отлично, всё. Отлично, я рада. Хорошо вам До свидания, вечера. спасибо. Доброго утра, точнее. Қана мен 1000 рубльмен индіріп алайын. Қашып кетейін деді ғой бұяққа. Қақа кетті де қойым, пассажир отменил дейді. Блин, Ленинградскийге алғам да заказ. Азыр жаңа эле. 1000 рубльді қыстап қиынап алдық. Тура, негізі тура эле кылдым да жигитти. Мен де тем более андай домашний животное алып кетем, антем деген мени функцияны өчүп салгам атайынчы. А то бул орустардын азыр го чихуахуа менен воспитанный экен. Шереметьево терминал С дейт 1.22 менен воспитанный экен. Башкалар болуп калат, блин, жүн, пүн, тияк, бияк аркы беркиси мененчи. Алардан кийин, блин, салон тазалап жүрөсүңбү. 1433 рубльга арзан жигиттер, арзан берип койду чото. Бирок 5 кф 5 нече болчу да. Байкаңар, адам баласы ушунтип акчага сатылып кете беребиз да бизче. Мындай эч кандай принцип деген жок да. Жок дедиңиз, значит жок болушу керек. Я вас отблагодарю, тияк десиле болду, кеттиң, тайдың да. Бирок эми кээ бирде ушундай ситуацияларда мындай навстречу барышың керек да, туурабы? Мындай киши өлтүр дебей эле, жаман бир нерсе кыл дебей эле. Үн чыгып атат. Легендардуу Ачкимди тагын айындагы аэропорт Шереметьевого кетейин. ГАК менен биринчи жол Шереметьевого. Так, терминал С 34 километр 28 минутта дейт. Блин, бул деле бир 2700, 2000, ушундай 2600, даже 2500 деле болуп калышы мүмкүн булчу Шакалбаш. Анткени Шереметьевого бир кыйраткан бага берген баганы көрө элекмин менчи. Неге алдым саат 4:41 экен. Парковкага бир кирип көрөбүз. Бирок киргенде деле смысл жок ошун. Бекер алдым да Шереметьевогачы. Барбай эле коюш керек болчу негизи. Заказ жоктон эмне кыласың? Айла жок, айдайсың да. Жигиттер, короче, аэропортко таштап туруп эле кайра качып бердим, городкачы. Анткени тиги апчеңери таштап атсам аэропортто эч ким деле жок экен, прилет келгенчи. Прилет билесиңер го, саат 8-9дарда нормально болуш дейт. 2 саат аэропортто күтүп отурмак белем, туурабы? Ушу городто кичине аэропорт Сокол, Мокал жактарда эме күйүп турат, коэффициентчи. Лучше ушактан иштей берели. Кайра Шереметьевого берсе албай эле коюн. Шереметьевого где-то 1 саат 8-7:30 алсам туура болот го дейм. Ошондо прилеттор келип калып, кайра 1 сааттан кийин 1 саат күтсөм да кайра городко заказ алып кетип калам. Бүгүн выходной күн, пробка деле болушу мүмкүн эмес. Ошондуктан пока городдун ичинде эле иштеп туралы. 12ден кийин 6 заказ болуп калыптыр. Жакшы, буюрса жакшы. Бүгүн түшкө чейин хотя бы 20 000 кылалы. Люберцага берип атат го. Клуб Морской дейт, Ленинградский проспект. Люберцадан кайра бир балекет болобу же болбойбу? Жок, пропустить. Люберцин те башына экен да. Уже кызарып маякта СУХда, МЦда пробкаларды көрүп койдум да. Аяктан кайра эртең менен заказды чыгып калышы мүмкүн, либо Ленинградский вокзалга, либо аэропортторго берет да Люберцадан постоянно.
бирок жолу кичине мучительный, анан менттер көбүрөөк да аяктачы. Ошондуктан албай эле койдучу. По городу 1000 рубльдик заказ болсо да ошолорду ташып турган. Бизге азыр бөгөтүнөрөөк болуп атат. Жигиттин гүлдөрү бир Шереметьеваны отмена кылдык дагы Домодедованы кармап алдык. Ошо ичимен как раз ойлонуп айтып келаткам да. Блин, Шереметьевага бергенден көрө Домодедовго берсе жакшы болот эле, нормальный ценник менен барат элем депчи. Кудай буйруп жаштын тилегин берет дейт го. Домодедовага кеттик. Молодцы, адекватный пассажирлар экен. Сиденьяны жаткырып уктап келатышты эле. Кайра түшүп баратканда сиденьялардын баарын көтөрүп, ордага келтирип койду. Так, жигиттер, канча минутада келиптирбиз? Ровно 50 минутада келиптирбиз 3935 рубльга. Мен жана айтып отпадым беле, хотя бы бир 4000 чыгып берсе экен депчи. Мен ойлоп атам, кичине арзаныраак болуп калдыбы депчи. 4,5 миңге болсо жакшы болмок экен да. Мейлем, буга да шүгүр. Ошондо 3900дөн бизге чистый калганы 2542 рубль калыптыр. 50 минутада 2,5 миң, эми 1 саатта 2,5 миң деп койчу. Бирок азыр бияктан канча күтөбүз? Ошол жагы белгисиз болуп атат да. Проводник берип атат, проводник. Saat kança olup ketти? Saat 7'den 23 minut olup ötüp ketти. 23 minuta turdum dagы вообще эч кандай өзгөрүү болгон жок. Өткөндө да бирок ушинтип проводник тияка берип тургандан кийин эртеле ичине киргенден 15 минут калды деп койгон да. Деп эле заказды бат эле кыргытып койгон. Ошондуктан азыр барып көрөлүчү короого кирип. Домодедовныкын билесиңер, 90 минут эле убакыт берилет. 90 минутадан көп туруп койсоңор уже төлөш керек болуп калат. Мен бир жолу ошонун ичинен уктап калып, блин, 2000 рубль төлөп чыктым да. Алдык, жигиттер, алдык, бастык, короче. Домодедово А2 дейт, тариф бизнес. На академика Пилюгина дейт. Пилюгинан каякта? Новаторская дейт, метро Новаторская жакта экен, жигиттер. Главное, заказ алганга сүйүнүп эле, бул деле, короче, айтып отпадым беле, 3000ден минимальный бир 3000 менен чөм депчи. Эми буюрса бул ошондой эле болуш керек. Так, радиону коюп коеюн. Жандырак болгончу. Так, посадканы жылдырып таппай калдык. Короче, 47 минут алып кетти, жигиттер. Мактагаңыз тойдо сурат болуп эме болуп калды го. 3000 болбой калды, 2903 рубль болуп калды. Арзан. Эме жок. Пробка жок мындай. Бат эле келгенге арзан эсептеп койду да. 41 километрге. Может, нормально, ким билет. Пробка болгондо билем, 1 саатта алып келчүмүн да. 1 саат 15 мүнөттө 4,5 миңге чейинчи. Мейлем, буйруганы буга да шүгүр деш керек турабы. Так, эмне кылабыз азыр? Абайчык менен сүйлөшсөм айтып атпайбы, мен связьда болуп тур. Бейишти ташып калышы мүмкүн депчи. Мен түнү менен жүрөм, билен уктай элекмин. Ойлоп атам, азыр үйгө барып уктасамбы, уктай койсомбу депчи, хотя бы обедке чейин. Кыскасы, атайын тариф бизнести өчүрүп койгом да, жана Домодедовдон келаткандачы, эме менен
минивэн менен хотя бы мындай заказдарды ыргытабы депчи. Анан ошол эки новаторский метродон бери даже домойду да күйгүзгөн жокмун. Болгону бир бизнес тарифти күйгүзгөн жокмун да, минивэнди калтырып коюп айдап келатсам азыр Трёшка менен келип Волгоградка чыгайын деп атсам 15 километрлик подача менен плюс 500 рублей дейт. Коммунаркага заказ ыргытып атат. 1 саат 20 минутта дейт. Кой дедим. Кой, андан көрө үйгө барып жатайын. Үйгө жеткиче силерге Бегиштин бир концертин коюп берейин, жигиттер. Ошол ыр менен андан ары дальше бүтүрөлү ушул видеону. Эчтеке айтпайм. Каналга катталгыла, лайк койгула, антикиле, минткиле дебейм вообще. Лайк жөнүндө вообще эстетпейм. Подписканы да эстетпейм. Жөн эле ырдайм дагы, ошол менен бүтүрүп коем. Без всяких лишних красок, и между нами расстояние постоянное. Думаю лишь о тебе, прошу любви своей, дай мне. Все останется в памяти тайне. Мы с тобой ветром унесенные. Мени сүйүм арманда, сенин сүйүң жалганбы. Жолубуз адашып калганбы. Айтылган сөздөр эми жалганбы. Мени сүйүм арманда, сенин сүйүң жалганбы. Жолубуз адашып калганбы. Айтылган сөздөр эми жалганбы. Сенин жүзүң керемет, бүгүн сарадай. Ойлонбой жүрө берсең болот күзгө карабай. Жаныңда сөзүм таппай каламын жаш баладай. Чын кызың болдум сенин ак сүйүүңө жарабай. Тепсиң окум сени шам чырагым жагып, менин тамчылады жашым сенин бетериңе агып. Сага болгон катымды дептериме жазып, сүйүү кептерине бердим түшүмдө ойгонуп алып. Дүйнөнү бериси мен үчүн сенсиң, жүрөктүн дарысы мен үчүн сенсиң. Сенден башкага жүрөгүмдө орун жок, сен бар үчүн бул дүйнөдө жүрөгүм ток. Менин сүйүүм арманда, сенин сүйүүң жалганбы. Жолубуз адашып калганбы. Айтылган сөздөр эми жалганбы. Менин сүйүүм арманда, сенин сүйүүң жалганбы. Жолубуз адашып калганбы. Айтылган сөздөр эми жалганбы.